Эхинококкоз боордо, өпкөдө жана башка органда эхинококк деген мите куртту пайда болгон оору. Илдет менен негизинен кишилер жана үй жаныбарлары ооруйт. Оору ит, мышык жана башка жаныбарлардан жугат. Мындай учур Базаркоргон районунда көп катталып, 160тан ашуун адам жабыркап келет. Мындан улам дарттын алдын алуу максатында райондун Акманайыл аймагындагы жашоочуларына өмүр сакчылары тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жашоочулар акысыз текшерүүдөн өтүштү. Мен эки балам алып келдим, текшерттим. Кудайга шүгүр жакшы эле текшерип чыкты. Мурун кийин өзүбүз мынтип апарып текшертпейт элек да. Буга чейин текшертип жүргөн жокмун. Ушу эми текшертип эми көрөм кандай болот экен. Район элинин басымдуу бөлүгү мал чарбасы менен алектенет. Ошондуктан да ооруну жугузуп алуу коркунучу жогору. Айрыкча үй жаныбарларына жакын болгон жаш балдарды этият кылуу керек. Анткени балдар илдетти бат жугузуп алуучулардан. Сактануу жолдору туурасында ак халатчандар кеңири түшүнүк беришти. Биз Базаркоргон районун тандаганыбыздын бирден бир себеби бул Жалал Абад области боюнча эң көп эхинококкоз оорусу менен ооругандар бул Базаркоргон районунда. 2024-жылга 163 адам диспансердик көзөмөлдө турганда бизгечи. Булардын арасынан биринчи жолку эхинококкоз оорусу менен 119 адам, рецидив менен 44 адам турат. Андан сырткары бизде эхинококкоз, альвеококкоз деп бул экинчи түрү болот. Альвеококкоз оорусу менен ооругандар бул бизде өмүр бою диспансердик көзөмөлдө турушат. Эхинококкозду алдын албаса аягы өлүм менен аяктайт. Мындан улам балдарды жылына бир жолу 6 жаштан баштап 14 жашка чейин текшерүүдөн өткөрүп туруу керек. Ага ата-энеси кызыктар болуусу тийиш. Биздин элдерге канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк дагы баягы санитардык гигиеналык эрежелерди туура сактабай калгандыктанбы деп баалап кетип атабыз. Биз эпидемиологиялык изилдөөлөр жүргүзгөндө ит, мышыктарды боюнча маалыматтарды бергенибизде көпчүлүгү дегельминтизациядан өткөрүү тууралуу маалыматтарды айтып өтүп атабыз. Ошолорду туура сактабай өзүнүн жол жобосу менен туура сактабай атабыз деп ойлоп атабыз да. Атак биз ар бир түшкөн бейтап тууралуу маалыматтарды топтоп изилдөө жүргүзүү менен бирге иш жүргүзөбүз. Аталган илдет облус аймагында Базаркоргон, Токтогул жана Сузак райондорунда көп катталууда. Ошондуктан да бул өңдүү текшерүүлөрдү байма-бай жүргүзүп туруу кажет. Алдыңкы күндөрү Кеңеш жана Арстанбап айыл аймактарында улантылат. Белгилей кетсек, иш-чара Санепит көзөмөл борбору жана Кызылай коому менен биргеликте уюштурулду. Зарина Жапар кызы, Жанзак Нурдавлет уулу, Базаркоргон району.